Biz социалдык тармактарды колдонобуз. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp дегенди чукулайбыз. Дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адамдар бул тиркемелерди акысыз колдонот. Эгер миллиондогон адамдар Facebook жана Instagram'ды бекер колдонуп, бекер жүктөп атса, бул компаниялар кирешени кантип таап жатышат? Биз бул өнүмдөрдү таптакыр эле акысыз, бир да сом, бир да доллар төлөбөй жүктөп алабыз. Бул компаниялар миллиарддаган долларларды кантип табышат? Азыркы күндө кандай бир тиркеме же өнүм акысыз болсо, демек, башкача валюта биздин жеке маалыматыбыз менен төлөнөт. Бир өнүмгө тиркемеге катталып жатканда биз мисалы өз маалыматыбызды жазабыз. Аты жөнүбүздү, жашыбызды, жыныбыз, кайсы жерде жашайбыз, телефон номерибиз кандай, электрондук дарек жана башка. Бул маалыматтардын негизинде компаниялар биздин кызыкчылыктарыбызды, артыкчылыктарыбызды билип алат. Компаниялар сиздин маалыматыңыз негизинде тиркемелерде кайсы маалыматты издегениңизди, эмнени көргөнүңүздү, эмне менен пайдаланганыңызды топтоп туруп, ошонун негизинде сиздин мындай портретиңизди жасап коет жана сиздин кызыкчылыктарыңызды билип коет. Компаниялар маалыматтарды кантип акчага айландырат? Бул абдан жөнөкөй. Сиздин кызыкчылыктарыңызды анализдеп, эмнени жакшы көрөсүз, эмнени көбүрөөк көрөсүз, ошолор негизинде жарнама көрсөтөт. Мисалы, сиз кореялык драма көрөсүз, кореялык ырларды угасыз, группаларды жакшы көрөсүз. Ошондо сиздин лентаңызга кореялык кийим магазиндер чыгат, же болбосо кореялык буюмдар, косметика жана башка. Компанияларга өз керектүү аудиториясын табууга ушундай социалдык тармактар жардам беришет. Биз сиздерди социалдык тармактарды колдонбоңуз же колдонуңуз деп айткыбыз келбейт. Бул жөн эле маалымат катары кабыл алып коюңуз. Маалымат санарип дүйнөдөгү жаңы валюта. Компания канча маалыматка ээ болсо, ошончо киреше таап алат. Баарыбыз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Facebook, Instagram сыяктуу соц тармактар акысыз эмес. Биз аларга өз жеке маалыматыбыз менен төлөйбүз. Ошондуктан жеке маалыматка этият болуш керек. Бул сабакта жеке маалымат эмне экенин жана аны кантип колдоноорун түшүндүк.